Арадан 2 жыл мурун, тагыраак айтканда 2014-жылдын июль айында Айзада Кожобергенованын аянычтуу тагдыры тууралуу баяндаган элек. Өзү биринчи топтогу майып экенине карабай, жаңы төрөлгөн уулу менен жалгыз батирде күн кечирчү. Андан бери арадан 2 жыл өтүп, бул каарманыбыз жөнүндө жагымдуу жаңылыкты угуп, дароо жашап жаткан жерине барып, кубанычын тең бөлүшүп, азыркы жашоо шарты менен таанышып кайттык. 2 жыл мурун Айзада айым бизге берген маегинде үйлүү болсом деген кыялын айтты эле. Көктөн издегени жерден табылып, мына мынтип үйлүү болуп олтурат. Буга себепкер болгон Азамат Байматов аттуу кыргыздын кайрымдуу жаран экен. Ал 2 жыл мурун Айзада Кожобергенованын тагдырын Супер KG порталы аркылуу көрүп, жардам берүүнү максат кылган. Ошентип өзүнө окшогон кайрымдуу замандаштардын салымы менен Айзада Кожобергеновага жаңы үй тургузуп беришиптир. Атам сатып алган бул жердичи. Илгери 83-жылдан бери сатып алган. Анан Азамат келди. Келип анан акыбалымды сураганы келип, ал дагы таластын эмесинен жөн арык деген айыл бар экен. Жөн айлык. Жөн айлыкпы, жөн айлык. Жөн арык, жөн арык. Ошол жактан кен, ошол жактан кулунуп мага учурашам деп келип эле ошо үйдүн ушундай болгонун көрдү да, анан өзүм колум алам эже деди. Сайттарга чыгарды. Анан ошонун эмгегинен ушинтип Азаматтын эмгеги менен, элдин эмеси менен ушинтип болуп калдым. Буюрса киргенин турам. Ошондо Азамат жөн эле сиздин тагдырыңызды көрүп эле, жардам берейин деп келип эле ушинтип калды. Бул үйдү ремонт кылууда, ушу үйдү тургузууда Азамат байкенин өзүнүн каражаттары кеттиби? Өзүнүн каражаты да кетти, анан элим жардам берди. Эл карапайым эл эле. Чоңдордун деле анча чынын айтсам эме болгон жок. Терезе эшикти бир байкелер эметип беришти. Терезени сен жуматта подарка кылып алып келишти мага. Эми эшикти болсо туулган күнүнө алып келишти. Жакында эле ушу даталарга карап алып келишти окшойт. Эми үйүңүздү тааныштырбайсызбы Айзада эже? Эми биринчи залда тааныштырайын. Биягы зал бүт эле Азаматтын тандоосу менен болуп атат. Мен өзүм бара албайм да. Жылуу пол болду. Очак албайсың деп эме кылышты. Биягы спальня. Улумду коюштуку. Эми ичине көчүп эле кириш керек, баары бүттү. Устава деле таластан келишти, алар деле көбү мага бекер кылып жардам кылып беришти. Бияк кухня болбой болду. Мебелди дагы эме кылабыз дейт. Заказной жасайбыз дейт. Баарын жапыс кылыпчы. Жапыс кылып беребиз дейт. Мындай жапыс кылайын деп атышат. Раковинаны мындай жапысыраак деген жапысыраак кылып. Ошокса мага лайыктап атышат окшойт. Ушундай кылабыз деди. Бияк болсо эми ванна. Баардык шарттары менен сизге жакшы болуп турбайбы? Баардыгы менен бүтүп атат. Мен мындан 20 жыл мурун эметим эле 40ка чыкканда үйлүү болушум керек, мага семьялуу болуп калышым керек депчи. Андан бери 20 жыл өтүп, ушундан бери кыйынып жүрүп, ошо телегиме жетти. Азамат мырзадан тышкары Айзада Кожобергенованын тагдырына кайдыгер карабаган чет өлкөдө жүргөн кыргыздын улан кыздары да жардамга кол сунушуп, кем карчын алып беришкен. Мен Айзада эжени интернеттен көргөнбүз. Интернеттен көрүп, анан көргөндө аябай бир жүрөгүм ооруганда, анан жакындан келип акыбалын сураш мага аябай кызык болду. Анан кийин келип издеп телефонун алып, анан кийин издеп келсем ошо эже үйдө экен. Анан ошол ойду ойлоп, видео кичинекей ролик тарттым. Инимди алып келип алып экөөбүз ролик тартып, анан жалпы элге кайрылып, анан ошол мен кыргызмын деген жакшы мындай жүрөгү кыргыз деп соккон жигиттер келгиле. Ынтымак биримдик менен ушундай бир жакшы иш кылайлы деп чыгарганбыз. Чыгарсак ошону эл колдоду. Ошонун аркасынан мына Кудайга шүгүр бүгүн Айзада эжени сүйүндүрүп, үйлүү болушуна себепкер болуп атабыз. Кышында жаңы жылга эжеге бир жакшы эме болсун, подарок болсун деп жаңы жылдын алдына аябай аракет кылганбыз. Ушул 2 комнатанычы киргизейли деп. Анан эжени киргизип, ушул жерде чогуу отуруп, дастаркондо жакшы каалоо тилектерди сүйлөп, аябай ошондо да сүйүнгөнбүз.
Анан жакшы ниет кылганбыз, эми Айзада эже Кудай буйрса бул чоң тамды да бүтүргөнгө аракет кылабыз. Анан аяк бүтүп калса да чоң той болот деп эми буйрса ошого ниет кылып атабыз. Бул тамдын бүтүшүнө примерно бир 8 айдай болду эми чоң тамды баштаганга, Айзада эже. Примерно 8 айдын тегерек болду да. Алдыда сөз болгондой, мындан 2 жыл мурун Айзада айым жаңы төрөлгөн уулу менен жалгыз калган эле. Анткени уулу 6 айлык боюнда болгон кезде жолдошу кетип калган. Андан тышкары апасы, бир туугандары да Айзада Кожобергеновага таарынганда мамиле кылып катташпай жүрүшкөн. Убакыт өтүп ал таарынычтар унутулуп, азыр апасы менен бир короодо турушат экен. Апам айтпай жүрөм, уулду болгонумду депчи, анан бир туугандарыңыз туурабай жакшы мамиледе эмеспиз, азырынча мага таарынып атышат деп эдиңиз беле. Азыр учурда кандай мамилеңиз? Азыр жакшы эле. Уулумду жакшы өшөт кылам. Айзада эже, анан баягы жолдошуңуздан кабар барбы? Уулу чоңоюп калыпты. Жок. Дайыны жок. Мен деле эме кылдым. Күткөн деле жокмун, ойлогон деле жокмун. Кылам мен балам бар. Өзү Америкадан бери жана Түркиядан бери көрүнүп аткан Канададан чалып атышат. Канадада, Швейцария деген өлкөлөрдөн чалып атат. Эми аяктын баары көргөндөн кийин Бишкек кантип көрбөсүң Кыргызстандан. Даже Кыргызстандын телесинен да кетти. Телевидениеси да берди. Анан көрүп аткандыр, эми өзүнүн баласы бир экен жоголуп башка бирөөрөн көрүп калсаң деле өзүңкү экенин жүрөгүң сезет го. Анысы кандай баласын деле сезип алса керек өзүңкү экенин. Этиси да көп ошол. Эми өзүңүздүн ден соолугуңуз жакшы элеби? Өзүмдүн ден соолугум ошо балам менен эле, үйүм эле, алек болот, аны эле эметпейм, ден соолукта эме анда санда эметип калам, ооруп калам, бирок мааниде бербейм ага. Баламды таштай албай атам да, больницада жата албай атам. Анан 2 жылдан бери, почти 3 жылдан бери эме алып элем. Лечение кылып элем. Адам адамга тирек деп бекеринен айтылбаса керек. Айзада Кожобергенованын учурдагы бактысына чек жок. Анын тагдырына кайдыгер карабаган. Деги эле арабызда кайрымдуу замандаштар көп экени абдан кубандырат.